Бул үйдүн подушкасын куюп бүттүк. Азыр сиздерге кыска нуска айтып түшүндүрөм. Ассаламу алейкум туугандар. Так, подушканын эни 60. Эң минималка жери бул жер болду. Бурч 0-га келди. Жана бул бурч 0-га келди. Эме жагы эң бийик жери тиги бурч болуп калды. 85 сантиметр болуп калды. Себеп дегене жер уклон. Бир жакачы боор жер, ошон үчүн бул жагы 85 сантиметр болуп калды. Мына бул жер 85 сантиметр. Так, бунун алдында 30 сантиметр казылып подушка коюлган. Bundan murunку видеода дагы бар. Энин 60 кылдык подушканынчы. Кичине расход көбүрөөк кетти, бир 15 миң, 20 миң. Подушканы 60 кылып көтөрө бердик. Себеп дегенде качество. Көрүп атасыздар, уже кургуп атат. Үстүн сразу корейский палканы куюп баштап атабыз. Кудай калса, Кудай буйрса. Туугандар, эгерде биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо, зона калса, биринчи зона кылып туруп, сен аны тактап да жалаа шаарыш тегеде 1000 сом, ал силерге 2000 сом которосуздар. Барып көрүп алышып, баш алгандан кийин ошо 1000 сом, 2000 сомду кошуп коесуздар. Заказ бергенден кийин, сиздин заказыңызды алып баш алгандан кийин 25 күн, 1 айда ишиңиздерди баштайбыз. Срочно болбойт биздечи. Мага зона кылгандардын 70% срочно дейт, срочно болбой калат. Туугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз. Так, бул үйдү бүтүрүшкө алгам. 10-60-ка 10-60, 112 квадрат. Эгерде жаздан үй салам десеңиздер, кышта байланышып, тактап заказ берип койсоңуздар болот. Bundan murunку видеода дагы айткам, мен подушкадан арматураларды чыгарам. Эмеге дуал бүткөнгө чейин. Себеп дегенде подушкадан чыгыш керек. Бизде кантет? Кыргыздар фундамент бүткөндөн 50-60 сантиметр калтырып коет, болду. Арага калат. Кийин арагын сайдинене кылам дейт. Ал нерсе негизи болбойт. Бизде көбүнчө мону кылат да, фундаментти куюп, анан кийин 1-2 жылдан кийин куюшат, же болбосо 6 айдан кийин кайра үстүн көтөрөт.